кутман күн. Мына бүгүн күнөс канабызга кезектеги иш чараны кылмакчыбыз. Ал үчүн биринчи айтып кетелик. Бизде сорт чаңдаша турган сорт болчу. Ошон үчүн биз терезелерди ачышка туура келди. Андан сырткары поликарбонаттан салынгандыгына байланыштуу ичи да ысып кетип атат. Ошондуктан эки башын ачтык, аркы кыры менен бул кырын. Анан ичинде желдегени жакшы болду, салкындыгы туура болду, бирок кайра бир маселе чыгып атат. Бул айнектен ары менен кошо ары келип чаңдаштырат. Өсүмдүктү бирок арыдан сырткары жанагындай көпөлөк аркы-беркелер кирип атат. Алар келгенден кийин бияка баягы уругун таштайт. Анан зыяндуу курт-кумурскалар көбөйүп кетет да. Ошол маселени чечиш үчүн биз бүгүн биофабрикага барып келдик. Биофабрикадан 3 продукцияны алып келдик. Биринчи бул триходермин, мына 5 литрин алдык. Бул эми жанагындай грибковый ооруларга каршы көбүнчөсүн ошого иштейт экен. Андан кийинкиси трихограмма деген экен. Мына муну пакетке салып беришти. Муну катарга кое берсек, акырын өздөрү барып жанагы зыяндуу көпөлөктөрдүн, аркы-беркелердин жумурткаларына өзүнүн жумурткасын салып, аларды жок кылат экен. Азыр ушуну беребиз. Андан кийинки үчүнчү амлисейс деген алдык. Азыр пакетти төктүк, 8ге бөлөлүп деп. Анткени бизде 8 катар бөлүп туруп, муну кол менен эле себелеп койгула деди. Азыр ошол жумуштарды аткармакчыбыз. Ошо менен Кудай буйрса биз зыянкечтерди жок кылабыз деген үмүттөбүз. Жана химияны колдонбойбуз деп ойлоп турабыз. Азыр ушул жумуштарды жасайбыз. Мына азыр трихограмманы ачып атабыз. Муну атайын ушундай пакетке салып берет экенбиз. Бул жери менен. Анан карасак ичинде майда, көзгө илинер-илинбес майда кара курттар. Эми ошону азыр ачып кое бермекчибиз катарларга. Адистердин айтуусунда бизде жөн эле катарларга коюп койгула деди. Анан банка тапкан жокпуз, банкага салып коюп койгула деген. Биз азыр пакеттерин өзүнө эле койсокпу деген ойдо болуп турабыз. Мына биринчи катарга коюп берелик да, азыр алалык пакеттердин бирөөнү. İçini açıp деле көргөн эмеспиз кандай экен. Азыр ачып көрөлүк. Кандай кетер экен. İçinde эмнеси бар экен? Чөнтөкчө сыяктуу эле жасап коюп турбайбы? Болду, шуну өзүнө эле коюп коебуз мындай. Ошон үчүн кыстырып астырып коюп, шамал чыгып кетпесин. Мындай эместен ошондой. Бирөөнү койдук. Ana. Eklisini aldık. Bunlarla çayınap жүрөт, мына көрүнүп атабы? Муну да коюп коелук, көздөрү жайылат болуш керек. Ортодогу 3 катарга коюп атабыз. Жайылсын деп. Эми Кудай буйрса калган ушулар өздөрү жайылып, жалбырактарда жанагы көпөлөктөрдүн таштап кеткен жумурткалардын баарын талкалап, зыянсыздандырат деген үмүттөбүз. Мына кезектеги энтомофаг амлисейстү берген атабыз. Бул үчүн бизде 8 катар болушуна 8ге бөлүп алдык. Эми ошо ар биринин бөлүгүн өзүн чалып алып эле басалып алсын, үстүнө чачып койгула деди, жалбырактын үстүнө. Азыр ошондой кылмакчыбыз. Бирөөнү бир катарга жетиш керек. Мындай көз менен мунуку көрүнбөйт экен, мунуку майдараак окшойт курттар. Бирок адистердин айтуусу боюнча иштей бермекчибиз. Мына кеттик. Aplikанын арасында өстүрүлө токойт, апликалык.
Bugün bular işleydi. Biz işledik. 2 gün murda biyokarajаттарды бердик эле. Трихограмма менен амблисейсто. Азыр эми триходерминди берген атабыз. Триходерминди бериш үчүн аны мына банкадан 10 литр сууга 1 литрден кошуп атабыз. Ошентип аралаштырып туруп, атайын чачкычка толтуруп атабыз. Эми азыр муну беребиз. Жаңылбасам, буну тамырындагы чирик ооруларына каршы деп айтышкан. Ошондуктан биз азыр муну чайкап коюп, себебинде куйганыма бир аз болуп калды, туруп калды. Азыр биз муну түптөрүнө бермекчибиз. Атайын ушундай чачкыч менен. Biz атайын түбүнө берип атабыз, анан сөңгөгүндагы, сабагындагы бир аз чачып коюп атабыз. Biz жалбыракка чачсак болот деген, бирок жалбыракка чачалды десек азыр гүлдөп калды. Анын үстүнө жана пайдалуу курт кумурскаларды кое берип койгонбуз, аларга зыян келбесин деп азыр түбүнө гана чачып атабыз, анан сөңгөгүнө. Ушинтип баарына чачып чыкмакчыбыз. Ошону менен буюрса биокаражаттарды колдонуп зыяндуу курт кумурскаларды, алардын личинкаларын жана ар кандай пайда болуучу ооруларды алдын алабыз деген үмүттөбүз. Ушундай кылып биокаражаттарды бердик. Мына 3 күндө кыйла эле коюларына түшүптүр. Ушуну менен азырынча биокаражаттарды колдонууну токтотуп турабыз. Анан дагы убактысы келгенде кезектегисин алып чачмакчыбыз, бермекчибиз. Бул эми көбүнчөсүн зыянкечтерге каршы болот. Ушунун натыйжасында химия колдонбойбуз деген үмүттөбүз.